Менде мындай суроо болуп атат. Кече комитет жыйын болгондо, Музафар. Кече комитет жыйын болгондо СДПК фракциянын лидери Иса Омуркулов мындай деп мен суроомо жооп берди. Улуу Октябрь социалистик революция күнү майрам катары калат деп айтты. Бүгүн сиздер сунуш берип атасыңар, майрам деген статусту алып таштап атасыңар. Кимиңердики туура? Иса Шешенкуловичка мен ишенем. Жок, Исхак, коркпо. Октябрь революция күнү калат деп айткан мага. А бүгүн эмгек кодекске киргизгенде чийип таштап атасыңар. Кимиңер ката кетирип атасыңар? Лидер фракциябы же демилгечилерби? Урматтуу коллегалар, урматтуу Исхак Саматович. 7 ноябрь кызыл дата боюнча калат деген мен. Ага кошумча биз 8 ноябрда дагы мына кийин мыйзам долбоор даярдалып атат. Киргизип 8-да кызыл дата болот. Экөө биригип День памяти деп атабыз. Ошол жерге Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүндө тарыхында болгон окуялардын баарын тең камтыган майрам болот. Анын ичинде 7 ноябрь Улуу Октябрь революциясы да бар. Ага эч ким каршылык көрсөткөн жок. Андан бөлөк 37 жыл бар. Андан бөлөк 41 жыл бар. Андан бөлөк могу кийинки соңку тарыхтагы окуялар дагы бар. Ошон үчүн эми ар бири боюнча майрам кыла бербей, менимче указ туура, указды колдогонбуз комитетте, ИКАЗдагы колдоого урматтуу коллегалар сизде чакырып кетем. Чоң рахмат. Мен анда түшүнбөйм. Эгерде биз мыйзамда 7 ноябрь Улуу Октябрь социалистик революциянын күнү деп алып койсок, кантип майрам болуп калат анда? Эскерүү күнү болобу? Урматтуу кесиптештер, бул жерде мындай кичине түшүнбөстүк болуп атат да. Туура, президенттин жарлыгына пикир катары, сунуш катары берилип атат. Эгерде эмгек кодексинде 7 ноябрь дем алыш майрам күн болсо, анда 8 ноябрьды кошуп туруп, эскерүү күн деп кошсо, эч ким каршылык көрсөтпөйт эле да. Анын ордуна деген сөз жок эч кайерде. Сиз айтып атасыздар, туура мына Международный женский день, Новый год, Народный Норуз, Апрельская революция, праздник труда, День Победы, День независимости, өзүнчө майрамдар бар. Анан азыр Конституция күнүн алып таштап атасыз, сунуш берип атасыңар. 7-8 ноябрь майрам күн деп айтып атабыз. Негиздеме кандай болуп атат? Ал эмне илимий изилдөө жүргөн беле, илимий практикалык конференция болгон беле? Мен суранат элем, шашпай турсаңарчы, может быть 8 ноябрьды майрам кыла берели, маселе жок. Бирок 7 ноябрьды тийбей турсаңыздар туура болот эле. Рахмат Масалиев. Бул жерде мындай болуп атат да, мына азыр мен президенттин өкүлү менен сүйлөштүм, анын колунда бир долбоор болуп турат. 7-8 ноябрь боюнча. Биздин сайтта илинип турган башка долбоор болуп атат. 1-июньдө балдардын күнү деген киргизилсин деп. 7 ноябрь алынсын деген. Кайсы документ болот? Мен суранат элем, тактап коелучу. Биз компьютерде бир вариант турат. Гүлкан Молдобекова башка вариант айтып атат. Биз үчүнчүнү талкуулап атабыз. Эмнегедир ушу президенттин өкүлүндө жана мен компьютеримде эки башка болуп турат. Аппарат тактап берсеңиздер бул суроого. Мен түшүндүрмө берип коет окшойм муну демилгечилергечи. Чынында Дастан Далабаевдин долбоору 3 гана дата боюнча болчу. 23 февралда, 5 майда жана 7 ноябрда алып таштоо боюнча. Кече талкуу болгондо комитеттеринде эмнегедир ал сунуштары кабыл алынбай 7-8 ноябрь калып атат. Бул түпкү тамыр менен башка долбоор болуп атат. Мен ойлоп атам, кичине тартипке алып келбейлиби? Урматтуу кесиптештер, кагаздарды карап койсоңуздар туура болмок эле. Чырылдай турган бир гана маселе мен үчүн болуп атат. 7 ноябрьды тийбей эле койгула. 8, 9, 10 ноябрьды калган майрам кыла берди. Бирок тарыхта эч качан болбойт андай. Ошондуктан биз мыйзамды бузбаш үчүн, эгер демилгечинин мыйзамы түпкү тамыр менен алынса, анда караштын кажети жок. Может быть, убакыт берели, бир иштеп чыксындар. Болбосо каш болуп калат. Кандай бир демилгечи 3 нерсени өзгөртөм десе, комитет үчөөнү тең колдобойт, а жаңыны киргизип атат. Андай болбойт. Ал жаңы долбоор болуш керек болчу. Сунуш катары кирбейт. Концепцияга кирбейт. Концепция деген бул негизи максатыны киргизе сунуштайт, ал боюнча сөз болот. Эгер башка жаңылык, жаңы сунуш берсе, бул жаңы сунуш болуп калат. Маңызы өзгөрүлүп атат.
Бул Далабаевдин да мыйзамы болбой калып атат. Ошондуктан мен сурап атам, токтоп шашпай. Эми сөзсүз эле Смысл не меняется. чыкса эртеси күнү кабыл алыш туура эмес да ал? Мен сурап атам, кичинемде калыстык менен таза иштесек жакшы болмокчу да. Депутат Бакиров, НУ Прогресс. Дастан Арысбекович, мен сизге кайрылганга арасы болуп атам. Процедура менен кетсек, концепцияга биринчи окууда бир тамга да өзгөрбөш керек. Бир тамга. Экинчи окууга макул деп атабыз. Алып келсин. Демиргечилер болуп кошулайлы деп жазып атышат 3-4 депутат. Ал жерде 8 ноябрда кошойлу деген бир сөз жок. Жөн эле Дастан Бекешевдин чыгарган мыйзамына биз демиргечи катары кирели деп атат. Болду. Процедура менен кетсек, эч ким адашпайт. Биринчи окууда концепциясын кабыл алып берели. Экинчи окууда комитетке жөнөтөйлү дагы жанагы кошумча сунуштарды киргизип алып келсин, бүттү. Эми башынан чу дегенде эле эрге кыйшак олтурбай, түздө олтургузуп коелу да. Мен түшүндүргөнгө аракет кылсам да түшүнгүсү келбейт кээ бир кесиптештер. Дастан Далабаевдин мыйзамы шыйрагда калган жок ал жерде. Кече комитетте бардык сунуштар четке кагылып, 7-8 ноябрь майрам күн болсун деп эле сунуш берип атат азыр. Же туура эмеспи? 5 декабрда, 1 июнда балдардын күнү, 7 ноябрда алып салуу, 23 февралда алып салуу, ошол жөнүндө Дастан Далабаевдин мыйзамы болгон. Кече комитетте башкача кыл баарын четке кагып, бир гана 7-8 болсун. Бул таптакыр тамыры менен табигат боюнча жаңы мыйзам болуп атат да. Аны эреже боюнча сайтка илгиле, бир ай илинсин, талкууласын, коомдук талкуу жүргүзөлү. Биз ушул жерде 120 киши октябрь революциянын тагдырын чечип коймокпузбу беле? Туура эмес ал. Жаңы майрам киргизүү боюнча маселе жок. Мен президенттин жарлыгы боюнча мына жазып туруп Масалиев каршы чыгып атат. Жок. Президент өзүнүн жарлыгы өзүнүн укуктарына ылайыктуу болуш керек. Же президенттин укугу барбы? Памятный дата устанавливать. Майрам дегенди ким белгилейт? Эмгек кодекске ким өзгөртүү киргизет? Жогорку кеңеш. Токтом менен эмес, мыйзам менен. Анан биз кичине шашып кетип, мына Далабаевдин закону бар эле, эч агалы октябрда берилген, каралып атат, биз өзгөртүү ошого кошуп коебуз деген, бул туура эмес жол менен кетип баратасыңар. Себеби Дастан Далабаевдин мыйзамынан эчтеке калган жок. Эки гана сунуш жаңы 7-8 ноябрь. Мен сиздерге айтып кетет элем. Мына биз 2015-жылы илимий практикалык конференция өткөздүк. БГУнун базасында Улуу Октябрь социалистик революция. 26 жылдан кийин, 25 жылдан кийин өттүк. Эгемендүүлүк өткөндөн кийин. 30га жакын илимпоздор 3 мамлекеттен келип, Кыргызстан үчүн Улуу Октябрь социалистик революциянын таасири чексиз деген жыйынтыкка келдик. Эми азыр бир замат эле унутуп калганыбыз кандай болот бул? Эмне болсо да, кандай болсо да, Кыргызды сактап калган Улуу Октябрь. Мейли переворот десеңер, переворот дегиле. Бийлик алмашуу. Же ушул жерде отурган бирөө туура эмес иш деп айта алабы? Бизди сактап калган ушул. Башка калктарды, башка мамлекетти айта албайм мен. Кыргыз үчүн бул күндү биз белгилешибиз керек. Калтырышыбыз керек. Мейли майрамдабаса, майрамдабасын. Бирок эмгек кодексинде дем алыш күнү кылган бул эч кандай коркунуч жок, бюджетке эч кандай мындай таасир бербейт. Ал сиздер бир топ тойлорду өткөрүп атабыз го жыл сайын, бюджеттен тышкары. Алар керек да, элге эс алуу керек да. Тарыхыбызды унутпашыбыз керек. Мен сиздерден суранат элем, шашпагылачы. Эгерде 8 ноябрда баягы эскерүү күнү кылабыз деп айтсак, пожалуйста, кыла берели. Киргизе берели сунушту. Мен каршылыгым жок. Бирок мен айтат элем. Биз бир кичинекей кагаз менен өзүбүздүн тарыхыбызга түкүргөндү токтотолу. Урматтуу кесиптештер, мен суранат элем сиздерден, кайрылат элем. Эми мындай байкабай эле Иса Шешенкулович экөөбүз акырын аксакалдардын катарына кетип баратабыз. Көпчүлүк сиз жаш депутатсыңар, тарыхты может быть ушул мезгилде жашыраак болгонсуңар. Мен суранат элем. 7 ноябрда тийбей эле койгулачы. Убал болот. Эч качан ага барбашыбыз керек да. Мейли башка байрамдарды калган 364 күндү байрам кыла берели. Но 7 ноябрда тийбей турсак болот. Ошондой эле Конституция күнүнү жоготпош керек. Ошондой эле 23 февралда кетирбеш керек майрамдан. В конце концов эркектерде деле керек болот го. 8 март бар, 23 февраль жок. Ошондуктан бизде болгондо 7 же 8 эле майрам күн бар.
Ал бюджетке эч кандай зордук, оорчулук алып келбейт да. Мен содан элем, улуу октябрь социалисттик революция күнүнү биз дайыма эске алып жүрүп, майрамдап, мамлекеттик деңгээлде иш-чараларды жүргүзүш керек. Тарыхчы катары адисим, биринчи адисим мен тарых факультетин бүткөм. Биз 4-5 тарыхый окуяларды бирге кошконубуз бул туура эмес. Кээ бир мамлекеттерде ушундай тартип бар. Мисалы үчүн Америкада же башка мамлекеттерде бар. Алар башынан ушундай ушу эскерүү күнү деп атап койгон, ошондон бери кетип баратат да. Алардын тарыхы башка, калк башка. Биздики өзүбүздүн тарыхыбыз. Анан баарын эле унутуп калганыбыз менимче бул чоң ката кетиребиз. Бүгүнкү мыйзам боюнча кайталап коем, техникалык жагынан туура эмес жол менен кабыл алып атабыз. Эгерде Застан Далабаевдин мыйзамына бир туура айтат, бир депутат айтты. Концепциясын кабыл алып, экинчи окууда өзгөртүү киргизсе, анда туура болот. Биринчи окууда бир да сунушун кабыл албай, башка сунуш берген бул башка мыйзам болот. Бир сөз бар да, чачын ал десе башы менен кошуп алып келет да кээ бир учурда. Ошону токтотолучу мен суранат элем. Улуу октябрь революцияны калтырбагыла. Барыңыздарды ушу келе жаткан майрам менен 100 жылдык менен куттуктайм.